Саламатсыздарбы? Бүгүн Magic School сайтыбыздын экинчи сабагын баштайбыз. Биз экинчи сабагыбызда Magic School программасында даяр суроо түзгөндү үйрөнөбүз. Бул жерде сиздер суроо жазып олтурбайсыздар. Болгону теманы киргизсеңиздер, ал теманын ичинден суроолорду түзүп берет өзү. Темаңыздардагы сөз 8000ден көп болбостугу керек. 8000ден аз болгон сөздөргө суроо даярдап берет. Эми англис тилинде болуп калса, мына жогорудагы 3 чекитти басып, бул жерден өзүбүзгө ыңгайлуу тилде которобуз. Мына кыргыз тилине өттү. Эми караңыздар, ушул катардан, меню бар катардан тизмени астына ушундай түшүп келсек, биз бул жерде маалыматтар өтө көп болгондуктан кээ биркелерин ушундай кылып тизме даярдап койгон. Кимге кандай тизме керек болсо ошону басат. Биз бүгүн суроо тандаганды үйрөнөбүз. Ошол үчүн суроолор дегенде бир бассак, бул жерде суроолор боюнча кандай тизмелер бар, ошолорду көрсөтүп турат. Мынакей. Караңыздар эми. Бул жерден текстке көз каранды суроолор деген бөлүмдүккө киребиз. Бул жерге киргенден кийин ушундай бет ачылат. Эми караңыздар, бул жерге суроо канчанчы класска ошону тактайсыздар. Мен кайсы классты? 3 класс деп коеюн. Эми караңыздар, бул жерге канча суроо даярдап берейин дейт. Суроодун санын жазасыздар. 3, 5, 7, 10го чейин суроо даярдайт экен. Мен 5 суроо дейин. Эми караңыздар, бул жерге суроо кандай болсун дейт. Тема боюнча суроо деп жазам. Тема. Эми караңыздар, бул жерге өзүңүздөрдүн суроо түзүш керек болгон документиңиздерди киргизесиздер. Ал үчүн мына скрипканы басабыз. Бастык. Эми эң жогоруда жүктөп берүү деген жери турат. Ушул жерге киребиз. Бул жерге киргенден кийин мына бул жерден инструмент дегенди басабыз. Инструмент дегенди басканда мына бул жердеги катарлардан бул жака жылып, биз өзүбүздүн телефондун памятына мой файлга киребиз. Бул жерге кирсек, биздин жалпы папкаларыбыздын тизмеси чыгат. Биз өзүбүздүн документтерибиз сакталып турган папканын ичине киребиз. Бул жерде кандай Word, PowerPoint, PDF бардык документтерди колдойт. Эми мен ушул жерден саламдашуу адеби деген папкамды тандайын дагы, документимди готовду басам. Баскандан кийин бул жерге жүктөлдү. Караңыздар, 8000 сөзгө чейин. Биз бул документибиздин ичинде 218 сөз бар экен. Мына астында жазылып турат. Эми астына түшүп, мына көк баскычты басабыз. Басып, биздин суроолорубуз даяр болгонго чейин бир аз күтүп турабыз. Мына биздин суроолорубуз даяр болду. Суроолорду бул англис тилинде даярдап берет. Биз аны кыргызчага которуу үчүн белгилеп алабыз. Керек жерине чейин түшүп, караңыздар, эми копировать кылып, котормочу программага барабыз. Бул жерде биздин бардык өчүрө элек болгон беттерибиз турат. Бул жерге кирип, котормочу программага түшөбүз. Англис, кыргыз тилине которобуз. Караңыздар, бул жерге ставить кылабыз. Бир аз күтүп туруп, астына түшсөк, азыр көрөбүз. Биздин Magic School программабыз кандай суроо даярдаптыр. Текстке көз каранды суроолор, саламдашуу адеби деген тема боюнча. Мына окуңуздар кандай суроолорду даярдаганын. Мынакей. Суроолорду аябай түшүнүктүү, сонун, туура кылып берген. Мына. Эми бул суроолорду белгилеп, мына
көчүрүү деген жерди көчүрүп биз эми каерге өзүбүзгө керек болгон жерге, эгер суроолорду wordко сактайм десеңиз wordко, powerpointко сактайм десеңиз powerpoint, өзүңүзгө керек программага киресиз. Мен wordко кирдим. Телефонубуздун кошуу белгисине бул жерден пустой документ дегенди тандап бул жерге ставить кылабыз. Мына суроолорубуз wordко көчтү. Эми өзүбүзгө керек эмес болгон ашыкча жерлерин өчүрүп, өзүбүзгө ылайыкташтырып оңдойбуз. Мисалы үчүн бизге могу жогорудагы сөздөр керек эмес, ушуларды өчүрөбүз. Өзүбүз каалагандай өчүрүп, оңдоп түзөп пайдалансак болот. Кийинки сабактарыбыз дагы алдыда. Magic School боюнча мен өтө көп сабактарды даярдаганмын. Бул биздин экинчи сабагыбыз.